Азыр сиздерге Мураталы Күреңкеев атабыздын Ак токту аттуу күүсүн аткарып берейин. Бул күүдө карышкырлардын уулганын, иттердин үргөнүн жана ошондой эле абышка менен кемпирлердин, алардын кулк мүнөзүн жана образдарын сүрөттөп тарткан экен. Илгери бир жайлоодо абышка менен кемпирдин кара башыл ак токтусу болгон экен. Ал ак токтуну абышка карышкылардан көздүн карегиндей сактап кайтарчу экен. Күндөрдүн бир күнүндө абышкасы уктап калып, анда баягы кемпири келип абышкасын ойготуп атат дейт. Ой деймин, тур деймин. Ак токтуну жеп кетти ай кемпир. Тур эле тур деп ойготуп аткан жери. Деп баягы кемпир абышкасын ойготуп атса, анда уйкусурап жаткан абышка кемпирин карап, ия деп жооп берет экен. Аңгыча эле болбой короосуна ызы-чуу салынып, баягы уйкусурап жаткан абышка тура калып, кокуй эле кокуй, ак токтуну эле карма деп короосуна жөнөп калган кез экен. Короосунда бир жалгыз ити бар экен, ал ит ак токтуга болушам деп келаткан карышкырларды көрүп алып, үйрүп атат дейт. Ага эле болбой баягы жакындап калган карышкырлар дөңгө туруп алып, ак токтун карап уулуп аткан экен. Деп баягы ошончо топ карышкырлардын арасынан абышка менен кемпир аман эсен сактап калган экен.